этаж үйүндө жашап аткам. Өзүм мечит квартирамдачы. Ал как раз центральный мечиттин жанында. Анан Кудай ато центральный мечиттен күнүгө даватчылар келет десең, таблиги жамааттын болгондо өкүлдөрү. Же муфтияттан тапшырма кылышабы. Менин подъездимде 8 квартира, эч ким сорбойт, именно меники деп айтышат да. А мен алганда убакыт болот. Жумуштан келип чачап уктап аткан болом. Же вообще жөн эле чачап келип уктап аткан болом, тренировка тияктан. Анан эшик ушундай чыңгырайт. Кээ бирөөнү ачам, кээ бирөөнү ачпай туруп айтам. Ким? Биз даватчыларбыз. Тияка келесизби, бияка келесизби? Дегенде баягы хадис билесиңерби деп сурап едим. 3 жолу тарсылаткыла болосу кетип калды деген. Билбейсиз дейт. Билбесеңер энеңердин башына жүрөсүңөр деп урушамын көбүн. Анан аяк жагында 19 жыл экен, 20 жыл экен, былтыр экен, эсимде жок. Дагы бир жамаат келди. Уже мен уже чыдабай калдым. Дагы шаңгырашты. Ачыңыз деп демечек, ачыңыз биз сизге дават айтабыз. Дегенден кийин шатырата сөктүм. Саным салаган, сыгандарда туруп шатырата сөктүм. Баары качты, тапырап качты артын карабай. Ошол көрүп отурган билесиң сен ким экениңди. Мен сенин ким экениңди билбейм, бирок сен мени билесиң. Сөгүлгөнүңдү билесиң менден. Беспрос үйгө качып келип. Андыктан менин үйүмө беспрос качып келсеңер, өткөндөгү бандит кыздардай балдардай болуп. Түрмөдө отурушат, түрмөгө отурасыңар, это во-первых. Анан жамааттарыңар болсо келип алып, даватты 3 жол такылдат, ачпадым, кетип кал хадис боюнча. Эмнеге сиз турасыз сайылып? Хадисти толук билбесең, кайсарыңа дават айтып жүрөсүң? Ученого будешь учить меня, что ли? Ошондой.